Токмокко өзү бат келип генерал камчыбек ташип айтып атпады, токмок каралбай калыптыр депчи. Действительно токмок көптөн бери каралбай калган да. Бирок ушу базардын тегерегинде же завод сурабай, же кредит сурабай ушу токмок ушу базар менен акырын оокат кылчу да. Чынында эч кимден нан сурачу эмес, өз оокатыбызды өзүбүз кылчу да. Негизи мындай да түшүнүк. Теоретиктер бар да, ак үйдө ойлонуп мындай комбинаторлорчу. Ошолор биздин көп ортодон буйтакташат да Сады Нуркожоевичке. Например, чыланы алып барып көрсөтөт, тиги бул андай эмес да. Чыла деген болсо, чыланы любой мал базар чыла болот. Мал өзү чылада. Анан ушуну тазалап, оңдоп, жумушчу орун таппай, именно эл нан таап аткан, нанын талашкан, бул бизге күйгөн бийлик органдары эмес. Чындачы токмоктун элин. Чынында муну Сады Нуркожоевич жакында териштирет каникулда. Бул чоң комбинаторлор болду да, азыр баары любой организацияга кирсең өзүнүн фейки бар, өзүнүн блогери бар, биринчи жамандайт, анан экиси жамандап чыла элди жаман көрсөтөт. Эми кык бул проблема эмес да. Кыкты ошо кык ушунча жерде оокат кылып атат да, мэрия деле келип тазалап койсо болот. Кыкты мисалы базарком айтып атат, ошо Анарбек, кык төккөн жерим болуш керек дейт. Мындай эле телефонду көтөрүп элечи токмоктун риосуна берсе, кык кимге керек десең, жайнаган ак уруттуу кишилер бар да. Дыйкандар өздөрү келип жүктөп кетет. Калп айтам, кыргыз элим. Анан бирөө нан сурабасак, эптен нан таап аткан жерде келип баса калуу. Бул эмне? Бул Сады Нуркожоевичти жаман көрсөтүү. Же бул эмне политика да? Оюңарды башкача ойнобойсуңарбы? Ортодон кыргыз элди кыйнабайчы. Ойнойсуңар политика, башкача ойногула да. Бирөөнүн нанын, бирөөнүн ырыскысын, мына базарда канча киши карсыкка түшүп атат, кардардан ажырат. Кардар үчүн Европадан Америка учуп барып атышат. Кинолорду карасаң, бизнесмендер кардар иштейт. А биз кардарларыбызды чачыратып атат да. Бул токмоктун мэри, сен токмоктун кардарын заимный эл нан таап аткан ырыскысын бузуп атасың, уюткусун. Тияк алып барып атат, андан кийимин, андан алып бар аны ысык көлгө. Ушундай кичине ойлонбойсуңар, мен мал саткандарды айтып атам, мал алып саталар, ал действительно базарды кызытат. Ошолордо акча бар, ошо бул лондонский биржадай ошолор ойдойт, ошолор аферист, бул малды көтөрөт деп. Алар деген аферист эмес, алар деген предприниматель. Вот ошолор менеджерлер да, базардын кызыткан ишин жүргүзгөн ошолор барбаса базардын малыңды өтпөйт. Анан соодагер разговор жок. Бирөөнүкүн алып жүрөт, бирөөнүкүн өйдө көтөрөт. Ошондой, ошо да базар. Базар деген рыночный. Анан буларга мындай түшүнүк болду, жана теоретиктергечи, ак үйдөгүлөргөчү, ушу комбинация кылгандарга митип койду да. Запчас керек болсо, Оштон Кудай бергенге деле келип атпайбы. Токмоктон тияка деле барат. Керек болсо товар любой жерге барат. Андай эмес. Мен малчы, нарыңы барып деле сатат, мал алып саткан киши. Кеминге деле алып барып сатат. Кеп андай эмес. Ошо тегерекке жашаган, заводу жок, фабрикасы жок, эптеп тырышып нанын таап аткан элдин силерден нан сурабай, ошолордун кардарларын жууп кетип атасыңар. Ошолордун коюлган жерин, мал базарын бузуп атасыңар. Уюткусун, Куркулдайдын чымчыктын уюткусун, уясын бузуп атасыңар. Түшүндүңөрбү? Бул чыла, бул бар проблема эмес. Мен ойлогонум ушул да. Ушуну Сады Нуркожоевичке жеткире албай атам да. Эми жетет окшойт каникулдун убагында. Жетсе, ушунча элди тентитип, нан сурабай, канча жылдан бери 100 сом сурабай, буга да кредити жок жашап аткан токмоктун элинин нан таап аткан точкасын талкалап салуу бул туура эмес. Ошо ойду жеткире албай атам. Сады Нуркожоевич, анткени эл мамлекеттен акча сурабаса, нан сурабаса, бул мындай болот. Токмокто жана казыр бүгүн Мадура деп атпайбы? Мадураларды канчасын генерал камчыбек ташип 2 күнүн биринде эле кармап атат. Ал Мадура толуп турат, андай Мадура. Токмоктон эле 2 Мадура кетти. Мэр, аким. Түшүнбөйт экен да. Токмок атайын жиберет. Мен айтпадымбы, Токмоктун мэри келгенде бул
разведка кылганы келди. Бул деген майлуу жерлерди алып талкалаганы ушундай план менен келди. Бул өстүргөн келген жок деп айтсам, элдер ишенген эмес. Мэр жакшы деп тим эле ойлошту. Андай эмес да, канча мына ошо кармалып кеткен мурунку мэр деле базарга тийген жок. Андан мурунку базарга эч ким тийген жок. Бул Токмоктун основной козырный жери бул базары болчу. Ушу мен эл бүт тоодогу айылдагылар микронду ушу менен оокат кылчу. Ошону жер жетпей башка жерден албайсың. Ошо кыгы начар болсо кыгын тазалап койбойсуңар чыласын. Бул кандай? Бул эмне деген борору элге колдоо буттан алып жардам берүү дегендер жок. Кайда бир хищниктер келди да, хищник болуп кеттиңер силерчи, Ташбоор. Ушуга тийишпей эле койгулачы Токмоктун эмесин, баргыла. Ошон Кыдыреке Сколдун жээгинде сонун эмелер бар. Саттыңар, башка жерден деле саткыла. Отельдер салгыла, жолдун боюн бар. Именно эл оокат кылып аткан жерди баса калып тартып алуу. Көрдүңүзбү? Улам бир кыргыз элин улам бир позициябызды алдырып атабыз да. Бул Садыр Нуркожоевич менен исполнительный власттын ортосунда, эл менен Садыр Нуркожоевичтин ортосунда исполнительный власттын кылып атканы ошо жерде теоретиктерчи. Ошолордун кылып атканы да, ошолор аябай жаман кылып атат да. Наоборот, Садыр Нуркожоевичке жеңилдин жерден колдон кылып, генерал, урматтуу Садыр Нуркожоевич, жумушчу орунду оңдоп койдук, базарды оңдоп койдук деп, элдин шартын оңдоп койдук деп барганын ордуна жулуп кетип атасыңар да. Акыркынан жулуп кетип атасыңар. Бул эмне деген эме? Мисалы Монголия мал чарба боюнча дүйнөдө эң биринчи орунда турат. Бүт дүйнөгө мал таратат. Базарларга вообще жолобойт, эч ким тийишпейт. Инвестор деп Кытайга сонун жерлер сатып ийбейт. Алардын КГБ, БГБсы бүт контролго алат. Алар патриот болот. Биринчи очередте монголдун элинин кызыкчылыгын коргойт. Бизде инвестор дейт. Анда инвесторду губернатор айтканда эмне кереги бар бизге? Ал инвестор эмес. Ал деген тайный сговор менен сатылган жер. Ал деген дагы эле ошо базаркомдун колунда турат ал жер. Эгер мамлекет көтсө, СМБ айтмак, жарыя кылмак. Токмоктун базары мамлекетке өттү, бияка инвестор. Жер жайнаган канча миң жер турат, ушул жерден келип Токмоктун базарына тийишкендер кандай бул? Мен мал базар жөнүндө айткан жокмун. Мал базар алып саткандар жөнүндө айткан жокмун. Просто ошол жерде чогулуп эл оокат кылып аткан канча миң үй бүлөнү айтып атам. Ошонун кызыкчылыгын эмне үчүн колдобойсуңар? Мен таң калып атам. Биз кандай мадуралар генерал Камчыбек ташип келип жүктөп кеткенде түшүнөсүңөр, ошо мадураларчы. Токмоктон улам бир мадура чыгат. Жүктөп алып кетет, дагы эле түшүнбөйт, шарт түскүлөдө калып эле коркутуп, үркүтүп, тиги буу кылып, баары чыгат. Мына бүгүн мадураны башкарып аткан 6 жашар улуу аял экени да билинип калды. Ал торпок энеңден, ушундай торпокторду энеңден тет бой кичкей хриплийни, хитрыйлар башкарат да. Анан кийин ушул торпоктор камалат. Жашоодочу канча жаш бала камалды. Камалат да, тиги хитрый чоң олигарх акырын кала берет. Ошого бирөөнү жертва болбогула да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Токмоктун элинин же мамлекеттен нан сурабасак, же 100 миллиардтап, 10 миллиардтап кредит сурабасак, ушул Токмоктун нанын жулуп жок кылып аткан группировканы токтотуп коюңузчу, Садыр Нуркожоевич. Башка эчтеке кереги жок. Кыргыз мал менен жашайт. Мал менен жан бирке, мал алып, мал сатып, ошонун базар жакшы болсо, берки базарлар оңолуп, соода жакшы болуп, эптеп взаимный гармонияда жашап атканда Токмоктун эли келип чак түштө келип уюткусун бузуп атышат да.